Bir сахаба болгон, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол сахабанын артында намаз окугандайма. Bir күндөрдүн bir күнүндө бул сахаба намаз окуйн деп имамчылыкка чыгып атканда пайгамбар кирип калат. Пайгамбар кирип калганда бардыгы эми пайгамбарды урматташат да, кел Алланын элчиси өт депчи имамчылыкка. Ошондо пайгамбар кол менен ишараттап токтотуп, өзүң өтө бер дейт. Өзүң өтө бергенен сен өткөн дейт. Ошого ыраазы болуп. Сахабалардын баары таң калат. Анан бул сахаба имамчылык өтөт, дайыма ошол сахабаны имамчылык өткөрчү. Себеби бул кишинин даражасы өтө бийик болгон. Эмнеге мындай деп таң калышса, Алла жолунда көп жакшылык кылуудан жарышкан экен да. Тирүү кезинде 10 сахабага өлө электе кабар келген. Сен бейишке түшөсүң, бейиштен көрдүм деп. Элестетсеңиз, 10 сахабага. Ошол 10 сахабанын бирөөсү ушул Абдуррахман ибн Ауф. Ошол киши. Бул киши өтө бай болгон. Өтө сахабалардын эң бай адамдардын бири болгон. 700 төөнү алып келип туруп, 700 төөнүн үстүндө байлыгы болгон. Ошонун бардыгын кем-багалдардын бардыгына окшогон садака кылып таштаган. Ушундай жакшылык кылуудан булар жарышкан да. Бул киши Кудай жолунда канча садака кылса деле байлыгы түгөнбөйт, Алла бере берет эле да.